Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мезгил бышыктооч. Сабактын максаты. Бүгүн сабактын жүрүшүндө бышыктоочтун маанисине карай бөлүнүшүн билесиңер. Анын ичинен мезгил бышыктооч жөнүндө кеңири түшүнүк алып, анын суроолорун ажырата аласыңар. Сүйлөмдөрдөн мезгил бышыктоочторду табууга көнүгөсүңөр жана синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Өз алдыңарча иштейсиңер. Эмесе балдар, бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөрүн билип алалы. Бышыктооч маанисине карай 6 бөлүнөт. Мезгил, орун, себеп, максат, сын-сыпат жана сан өлчөм бышыктооч. Биз булардын ичинен мезгил бышыктооч менен таанышабыз. Мезгил бышыктооч кыймыл-аракеттин мезгилин билдирет. Ал төмөндөгүдөй суроолорго жооп берет. Качан, кайсы убакта, качанга чейин? Мисалдарга көңүл бурабыз. Шаардан келдим. Качан? Кечээ. Жыйналышта болдум. Качан? Кечке жуук. Эгемендүүлүк күнү белгиленет. Качан белгиленет? Жыл сайын. Демек балдар, мезгил бышыктооч сүйлөмдө качан, кайсы убакта деген суроолорго жооп берип, кыймыл-аракеттин мезгилин билдирет экен. Эми балдар, дептерлериңерди алып чыгып, көнүгүү иштейли. Биринчи тапшырма. 106 көнүгүү. Бул жерде жалаң макалдар берилген экен. Көчүрүп жазып, мезгил бышыктоочторду тапкыла. Андан кийин 107 көнүгүүнү иштегиле. Көп чекиттин ордуна тиешелүү мезгил бышыктоочторду коюп жазасыңар. Ушу менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.